Кустар бир туугандар, кустар балдар. Мына кайындыбала кайылдын бире берчи. Ондай арка койгон макинеке, сварщик макинеке койгон балдар менен семьясы менен. Бияк асфальттан койча тамды дей бересиң, ойнтуп ырчыстык кире бересиң, асфальттап койгон. Классташ кустар, кандайсыңар, жакшыбы, ден соолуктар. Ушул айылда ким жашат эле? Мына Гүлнара, Анаргүл, Таалай Бедела. Ушул жерден басып чыгып, кырды канча ашып бала кезде. Могу жерден канча муз тээп. Кыштын күн. Кандай сонун учурлар өттү эле. Эти жерден кыздар. Мына айылыңарды көрүп койгулачы, элестетип бала кезиңерди элестетип. Өчпөс экен дайым чырагы. Биздин айыл, биздин сүйүүбүз. Туугандар, классташтар, азыркы жаңы мектеп, мектеп өтүп кеткенден ушу мектеп салынган. Аты болсо мурун Эсирдин Элижул атындагы мектеп эле илгерибиздик. Азыр болсо Бакый Мисралиев атындагы мектеп, 10 жылдык мектеп азыр деле бул. Мынакей мектептин эмеси ушу ичине кирели десек ичи дейт эмеси. Классташ балдарыбыздар, мына биздин мектеп айылдарды фундаментли алган. Өрттөнүп кеткен белгилер. 86-жылы өрттөнүп койду. 86-87. Андан кийин бу жерге айылга мечитибиз жок, анан ушуну эл ашар кылып могу жагына стена көтөрүп мечит кылганбыз кыздар, балдар. Ошо бияк жагы болсо мына өзүңөр көргөдөй карагылачы. Бала кезде могу кылашат эле, ушул жерге ойночу элек. Ошол эле темирлер ошол үчүн турат. Туугандар, кичинекейиңерде ушул жасатка кимиңер келдиңер эле? Мен эстегенде мындан медет келген. Дагы кимисин эстей албай атам. Дагы кимиңер келдиңер? Мына ошол эле жасат. Света, мына сен жашаган үй бияқча. Мектепке чукулдап, узун эмелер, уштер. Светанын үйү болчу, бул жерден мектепке жүгүрүп барчу тигинере. Саадабай Жыргалгасынын үйү, бала кезде ушу жерде чоңой өскөн. Азыр иниси жашайт, баласы, байкесинин баласы. Чыкпай, мына үйүбүз. Мына үйү бар, Усунуку. Усу мына үйүбүз биздики. Бияка азыр жаңы байкесин салып атат. Үйүнө иниси стройка жасап атат. Мамытова Кларанын үйү кыздардыкына бул жерден, мына бала кезде уш жерден чоңоюп, уш жерден өсүп, могу жол менен мектепке алып келчү. Бул там Кожомкулова Чолкондун үйү. Азыр үйдө эч ким жашабайт. Бала кездеги инелери бүт азыр шаарга, Россияга кетишкен. Анара ушу жерден келип окуучу. Кыдыралиева Анаш окуучу бул үйдөн. Мына Анаш үйүбүз. Бала кездеги элестечи. Жолдор менен мектепке барчу элеңиз. Мынакей Анаш үйүбүз. Бул жерден мына Рыскүл үйүбүз турат.